Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Мен кечээ күнү сиздерге акылдуу мектеп долбоору менен иштешкен мектептин мугалимдерине ошол EduPage сайтында онлайн тест түзүүнү көрсөткөнмүн. Ал эми бүгүн болсо презентация жасоону көрсөтүп берсем. Мынакей теманы тандап алдым. Мына классты 5-класс тандап алдым. Теманы дагы тандап алдым. Бул жерге келип добавить к материалу дегенге киремин. Презентация материал дегенди тандаймын. Эми бул жерде редактировать карточка дегенди тандадым. Эми бул жакта ошол темага материал киргизүү үчүн мен бул жерде жазып тандап алайын. Мына шаблондорду бизге көрсөтүп атат. Добавить карточка дегенди бассам, мына шаблондорду көрсөтүп атат. Мен азыр бул жерге теманы жазып коеюн. Сабактын темасы ондук бөлчөктөрдү ондун даражасына бөлүү. Мына теманы да жазып алдык. Эми ушул жерден эле мына плюс белгисин басып улантып кетсек болот. Же болбосо добавить карточка кылып бул жактан өзүбүз ошол шаблондордон тандап алсак болот. Анда эмесе бүгүнкү сабактын максатын да жазып кетейин. Сабактын максаты окуучулар мынакей максатында жазып алдык. Ал эми бул жака биз сүрөт тандап койсок болот. Мен азыр компьютеримдеги сүрөттү тандоо үчүн бул жака кирейин. Загрузка болуп атат. Эми ушул жерге текст кошуп жазсаңыздар болот. Окуучуга мотивация бере тургандай текст жазсак, мисалы максатка жетүү үчүн силерде күчтүү эрк жана каалоо аракет керек. Максатка жетүү үчүн силерден күчтүү эрк жана каалоо аракет керек. Эми андан кийин жаңы теманы улантып кетсем, же болбосо өтүлгөн теманы кайталоого жазып койсом, шаблон тандап алайын. Өтүлгөн теманы кайталоо.
Бул жактан дагы поиск кылып интернеттен тапсак болот. Мисал үчүн десяточные. Балдарга кызыктуу болуш үчүн ушундай сүрөттү тапшырманы коеюн мен. Андан кийин да байт карточка дегенди дагы басам. Эми жаңы тема боюнча маалымат жазуу керек. Жаңы тема. Кечиресиздер, мен бул жака сүрөт жүктөөнү кошуп алыптым, ошондуктан удалить. Бул жака текстти улап жазуу үчүн текст кошоюн. Мынакей жаңы теманы дагы жазып алдык. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай, кадимки Word программасында жазгандай эле жазып киргизип алсаңыздар болот. Ал эми жаңы темага өбөлгө түзүүдө бул суроолорду өтүлгөн темага кайталоо көчүрүп барсак болот. Мына копировать эттим. Эми бул жака келип туруп ставить кыламын. Мынакей өтүп калды. Эми муну көчүрүп салсам болот. Мына жаңы темага өбөлгө түзүү үчүн даражаны дагы өткөрүп алсак болот. Же болбосо ушул жерде калтырып кое берейин. Мынакей көрдүңүздөр, кыскасы бул жерде мугалимдин өзүнүн чыгармачылыгы. Кааласаңыз бул жерде жирный кылып жазса болот. Мына жердеги мына көрсөтүп коеюн, жирный. Ондук бөлчөктү ондун даражасыга бөлүүдө эмнелерге маани берүү зарыл дегенде мынакей жирный дейин. Ошондой эле кызыл түс менен белгилеп коеюн. Ал эми бул көрсөтүлгөндөрдү дагы өзүңүздүн вкусуңузга жараша түстү тандап алсаңыз болот. Шын кое берейинчи. Баарын эле жирный кылып кое берейин, жакшыраак көрүнүү үчүн. Ушинтип түзүп алсаңыздар болот. Ошондой эле бышыктоо үчүн бул жерге дагы кошумча тестти киргизсеңиз болот, же сүрөттү киргизсеңиз болот. Бул жерде эми мен жанагындай тест сыяктуу түгөйүн. Интернет кичине начар болуп атат. Мынакей чыкты. Эми бышыктоо үчүн бул жерге мисалдарды келтирип койсоңуздар болот. 21,5'ti көбөйтөбүз 10го. Барабар канча болот? Мунун жообун